Эмне үчүн көчөдө un кымбаттап кетип атат, аябай. Нан кымбаттап кетиптир. Бүгүн 35 сом, 40 сомго чыгып кетиптир. 1000 сомго кымбаттап кетиптир. Эмне карабайсыңар? Өтө мына гербтен да, флагтан дагы зарыл un маселеси, нан маселеси болуп атат көчөдө. Эмне үчүн ошол маселелерди кичине бир чара көрүп, как раз мына экономика министринин орун басары экен. Сиз антимонополия, базарларга чыгып, ундарды кымбаттаткандар менен иштебейсиңерби? Эмне үчүн Өзбекстанга чыгып кетип атат ундар? Бүт складдар бошоп калып атат. Мына көчөдө нан кымбаттап атат. Кадимкидей бул деген сөз 35-30%ке un кымбаттап кетип атат. Ошол жумуштар менен да заниматься этсеңер катуураак. Эми бул герб, желек, символика, мамлекеттин символикалар бул тоже зарыл. Муну колдоп беребиз, маселе жок. Бирок жанагы Дастанбек Артисбековичтин дагы айткан сөздөрүндө чындык бар. Жанагы ушуну шылтоо кылып, жана ишкерлерге кысым болбош керек. Ошол жерден же болбосо таможнядан флагтар келип атканда сырттан, Кытайдан. Ошол сиздердин биздин стандартка туура келеби, келбейби? Ошол жерден текшерип, жанагы сатуучунун колуна жеткирбестен ошо таможнядан уже чечиш керек анычы. Контрол кылыш керек. Эмне деп едиңиз? Бул биринчи концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи чтенияда ошол антимонопольный комитет менен, бажы комитети менен, налоговый менен кошо иштеп ушул чараларды ишке ашыралы. Макул, мунуңузду колдоп берелик. Бул эми биздин баардыгыбыз эле патриотпуз. Бизге эгемендүүлүктүн келгенине 32 жыл болсо, аябай бир оңой келгендей сезилет көпчүлүгүнө, бирок бул өтө татаал, оор нерсе. Дүйнөдө канчалаган элдер ушул герпи жок, мамлекеттик желеги жок, элдер кыйналып жүргөндөр толтура бул практикада, дүйнөлүк практикада. Бирок сиз менин экинчи суроомо жооп бере элексиз. Эмне үчүн нан кымбаттап атат? Эмне үчүн un кымбаттап атат? Жооп бере элечи көң. Урматтуу депутаттар, маалымат иретинен айтып кетейин. Өткөн бейшемби күндөн баштап унга болгон биринчи сорт импорттук унга, негизинен бул казактын унуна баа өсүп баштады. Туура. Себеби эмнеде? Себеби бүгүнкү күндө Казакстандан келген ундун көлөмү кескин түрдө кызгарды. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол жердеги саткан ишкерлер кыргыз тарабына азыркы учурда жөнөтпөй жатышат. Бул боюнча тиешелүү чаралар колдонуп атат. Кече күнү биз экономика министри менен иштедик жана өкмөткө тиешелүү сунуштарды бердик.